Кутмандуу күнүңүздөр менен. Электрондук күндөлүктүн мугалимдер үчүн башкармалыгы. Электрондук журналга кириш үчүн биздин elmektep.kg сайтыбызга кирүү зарыл. Войти баскычын басып, как учительди тандайсыз. Бул жерге логиниңизди +996 коду менен жазасыз. Жана убактылуу сыр сөздү дагы жазасыз. Войти баскычын басып киресиз. Бул жерде сыр сөздү алмаштыруу керек. Сыр сөз латын тамгаларынан турган 6 белгиден кем эмес сөз болушу маанилүү. Ошондой эле тамгалардын бири башкы тамга менен жазылышы керек. Жана сыр сөзүңүз бир санды камтууга тийиш. Компьютерден кирсеңиз, монитордун оң жагында сыр сөздү сактоо баскычы пайда болот. Эгер сактап койсоңуз, кайра киргенде жаңыдан сыр сөздү терип кирүүгө кереги жок болот. Электрондук журнал ушундай көрүнөт. Бул жерде класстардын тизмеси бар. Мисалы 3А класска кирсек, 3А класстын окуучулардын тизмеси көрүнөт. Бул жерден окуучуга билдирүү жөнөтсө болот. Бул жерден окуучуга же болбосо ата-энеге, же окуучуга жана ата-энеге деп тандап, анан билдирүүңүздү бул жерге жазып, анан отправить деген баскычты басып жөнөтсөңүз болот. Жана бул жерге прикрепить файл деген бар. Файлды тиркеп жана жөнөтсөңүздөр болот. Жана окуучуну бассаңар, окуучу жөнүндө маалыматтар бар. Бул маалыматтарды өзгөртсө болот, же болбосо башка дагы маалымат менен толуктоого мүмкүн. Толуктагандан, өзгөрткөндөн кийин сохранить кнопкасын сөзсүз түрдө басуу керек. Кийинки бөлүм дисциплина и преподаватели бөлүмү. Бул жакта кайсы мугалим кайсы сабактар өтөрү жөнүндө маалыматтар бар. Бул маалыматтарды өзгөртүп койсоңуздар болот. Жана бул жерден бир сабак 2 группага бөлүнүп өтүлсө, аны дагы бөлүп койсо болот. Мисалы, русский язык 1-чи группа, 2-чи группа. Сөзсүз түрдө сохранить кнопкасын басасыздар. Бул бөлүмдөн жаңы сабактарды кошсо дагы болот. Жана сөзсүз түрдө сохранить кнопкасын басуу керек. Кийинки бөлүм группы, топтор бөлүмү келет. Топтор бул мисалы англис тили жана кыргыз тили топторго бөлүнүүчү сабактар. Бул жерден биз ар бир окуучуну топторго бөлүштүрүүбүз керек. Эгер кайсы бир окуучу экинчи топтон биринчи топко өтсө, биз баскычты басып, топторду алмаштыра алабыз. Жана сөзсүз түрдө сохранить кнопкасын басуу керек. Кийинки бөлүм расписание бөлүмү. Бул жактан бир жуманын расписаниясын толтуруп алыш керек. Андан кийин автоматтык түрдө бир айга же болбосо бир чейрекке толтурса болот. Сабактарды тандагандан кийин применить баскычын сөзсүз түрдө басыш керек. Мисалы, бир сабак 2-ге бөлүнсө, биринчи англис тил жана оң жакта плюс чыгып калат. Ошол плюсту басып, анан экинчи сабакты кошуш керек сөзсүз түрдө. Бир жуманыкын толтуруп алгандан кийин ылдый жакта режим редактирования деген баскыч бар. Аны басып, анан кайсы күндөрдү автоматтык түрдө көчүрүш керек болсо, ошолорду белгилеп, анан скопировать
до конца месяца же болбосо скопировать на следующий месяц деп дагы көчүрсөк болот. Расписание көчүрүлдү бир айга. Бул жерден кайсы күнгө эгер расписание өзгөрүлсө, өзгөртүүнү дагы киргизсек болот. Кийинки бөлүм журнал бөлүмү. Бул бөлүмдөн окуучуларга баа жана үй тапшырмаларын жөнөтөбүз. Жана бул жерден кайсы чейрек керек болсо, ошону тандап аласыз. Жана сол тарапта өтүлүүчү сабактар көрсөтүлгөн. Мисалы, изо сабагын тандап алалы. Жана кайсы чейрек керек болсо, ошону тандап алабыз. Мисалы, бааларды коебуз окуучуларга. Андан кийин сөзсүз түрдө сохранить кнопкасын басууну унутпаңыздар. Үй тапшырманы жөнөтүш үчүн оң жакта көк полосканы басабыз. Бул жерде үй тапшырманы бул жерге толтуруп, жана бул сабактардын темаларын дагы жазып кетебиз. Сөзсүз түрдө сохранить кнопкасын басуу керек. Кийинки бөлүм итоговая работа, жыйынтыктоочтуу иштер. Бул жерде биз диктант, лабораториялык иштер, сөздүк диктант жана башка жыйынтыктоочтуу иштерди көрө алабыз. Эгерде сиз журналдан иштин тиби катары белгилеп кетсеңиз. Кийинки бөлүм итоговые оценки. Бул бөлүмдө чейрек баалары коюлат. Заполнить средними баллами деген баскычты басса, бул жерде окуучунун чейрек бою алган бааларынын негизинде баалар автоматтык түрдө толтурулат. Эгерде сиз бир баа менен макул болбосоңуз, бул жерден өчүрүп, каалаган бааңызды коюп, толтуруп койсоңуз болот. Жана бул жерден бул стрелканы бассаңыз, баалар автоматически чыгат. Анан сохранить кнопкасын басып койсоңуздар болот. Кийинки бөлүм пропуск занятий, сабактарды калтыруу бөлүмү. Бул жерде окуучунун сабактарды калтырган күндөрүн көрө алабыз. Мисалы, окуучунун ар бир айда канча сабак калтырганын көрүүгө болот, жана кайсы себеп менен калтырганын дагы көрсөк болот. Мисалы, февраль айын ачтык. Бул жерде кайсы себеп менен ким канча жолу сабак калтырганын дагы көрүп жатабыз. Жана бул бөлүмдө сабакка кечиккендиги тууралуу дагы маалыматты көрө алабыз. Андан кийинки бөлүм занятия в кружках. Бул жерде окуучу кайсы иримдерге катышкандыгы тууралуу маалыматты киргизсе болот. Ошондой эле өтүлгөн инструктордарды, мисалы, жолдо жүрүү эрежелерин үйрөтүү боюнча дагы белгилеп кетсек болот. Жана биздин журналда отчетторду автоматтык түрдө түзүүгө болот. Ал үчүн приложенияга кирип, отчетуну подробнее дегенди бассаңар, бул жерде кайсы отчет керек болсо ошону тандап, кайсы классты тандайсыз, жана сформировать деген баскычты бассаңыз, отчет автоматтык түрдө чыгат, жана Excel форматында көчүрүп алсак болот.